Саламатсыздарбы? Сиздер менен мен Өмүр Токтосунов атындагы орто мектебинин 5А классынын окуучусу Кожобаева Жибек. Мен сиздерге бүгүн 23 апрель китеп күнүнө карата Адам ата Алишер уулунун Карышкыр аттуу китебинен карышкыр тууралуу маалымат бермекчимин. Карышкыр жапайы жырткыч жаныбар. Карышкырдын табиятта жана адам коомунда өз орду бар. Ал эр жүрөктүүлүк менен туруктуулуктун символу. Карышкыр биз билген иттердин түпкү теги болуп эсептелет. Окумуштуулар карышкырлар тобун латынча кенс деп аташат. Ага түлкү, чөө, койот, динго жана кадимки иттер кирет. Окумуштуулар карышкырларды табигый санитарлар деп аташат. Достор, карышкырды кайда жашаарын билесиңерби? Билгиңер келсе, анда көңүл бургула. Карышкыр Түндүк Америка, Евразия жана Африкада кезигет. Ар бир аймактын өзгөчөлүгүнө жараша карышкырдын ар кандай түрлөрү байырлайт. Ал эми Кыргыз жергесинде тоо карышкырлары басымдуулук кылат. Карышкырлар бири-бири менен байланышуу үчүн угушат. Алардын улганы 3000 чарчы километр аянтка чейин угулат. Эл арасында карышкыр айды караулайт деген түшүнүк бар. Бирок балдар, бул туура эмес. Биринчиден, алар күндүзү деле улуй беришет. Экинчиден, алар үнү бийик чыгыш үчүн башын өйдө каратып улушат. Карышкырдын денесинин узундугу орточо эсеп менен 110 сантиметрден 160 сантиметрге жетет. Ал эми куйругу 25-50 сантиметр болот. Бийиктиги 80-85 сантиметр. Салмагы орточо эсеп менен 40 килограмм. Эң чоңдору 70 килограммга чейин жетет. Карышкырдын денесин кыска, нык, боз жүн каптап турат. Жүнү карышкырды сууктан абдан жакшы коргойт. Карышкырлар сууда мыкты сүзүшөт. Алар 13 километр аралыкка чейин сүзө алышат. Карышкырлар үйүр менен жашаган жаныбарлар. Орточо эсеп менен бир үйүрдө 10 карышкыр болот. Ар бир үйүр өз аймагында гана аң уулайт. Чоочун аймакка кирсе, айуусуз салгаачтар болот. Курсагы катуу ачкан карышкыр 10 килограмм этти бир жейт. Карышкырлар тамак издеп бир түндө 70 километр аралыкты баса алышат. Карышкырдын баласын бөлтүрүк дешет. Карышкырлар 2 жаштан баштап тууй баштайт. Ургаачы карышкырлар жылына 6-7 бөлтүрүк тууйт. Карышкыр эт менен азыктанат. Негизги азыгы болуп кийик, аркар, кулжа, суур, кашкулак жана коюндар эсептелет. Кышкысын азык азайганда карышкырлар короодогу малга кошулушуп бизге зыянын келтиришет. Достор, бардыгыбыз эле билгендей, карышкыр катышкан көп жомок китептер бар. Аларды таап окусаңар абдан кызыктуу. Анда эмесе, саламатта калгыла. Эмки көрүшкөнгө чейин.